Сейчас кызам бары любит, да, кызам азыр Гуджунпе дейт. Ох, ушу Гуджунпени мен алсам мен депчи. О, блин, Брэд Питт, о мой гад, я люблю его дейт турабы. А балдар деп да, балдарда кыз балдар же. Любой кыргыздын кызы че, кыз баланы карабайт эчан. Карабай, эмнеге? Эчкачан карабайт болчу. Неге? Типа коха. Ал деген модан билбейт, ал деген түшүнбөйт, ал качественный, качественный, он не брутальный есть, он не такой, смотри, чашын качественный, высыпашка, дай пирашка дейт. Турабы? Может, из-за этого, да? Из-за этого вся молодежь старается быть похожим на кого-то. Каршы экен азыр буга. Эмнеге кыргыздарга карабайт, себеби дегенде тигилер мода кийинип жүрөт, макул, анын ички дүйнөсүн билбейт да, мүмкүн аны алып алып туруп колдонуп коюп таштап кетет. Анын эмнеси пайда? Эгерде мода кийинбей жүргөн андан көрө өзүнүн келечегине умтулган кыргыздын жигитине кызыкса, эгерде өзүнүн келечеги мүмкүн ошого тийсе, өзүнүн келечегинде жакшы жашайт. А эгерде азыр күчөмпөгө чыгып алдың дейли, ал деген мейли ага канчасы кызыгып жүрөт ошондой кыздардын. Ошончо Смотри, эң баштан кыз менен бала сүрүшкөндө ал экөөсү 1-2 жыл по-любому сүрүшөт да, өлүп барат сүрүшөт. Жөн сүрүшөт да, эчтек кылбайт да, сүрүшүп чогуу жүрүп, кулганап жүрөт да. Анан ошондон кийин 3 стадия бар да, 3 стадия. Влюбленность болот. 1 жыл болот, сүйүү жаман катуу болот да. Сени сүйөм, өлөм, сени сүйгөм болот. Экинчи күнү болот. Спокойствие болот да, суура болуп баштайт, урушупчу. 3-4 жылда уже башталат да. Привыкаешь, вот на, мен будущий аялым ушул болот, мен мунун нерсин билем, характерин, бул менин характерим билет. Экөөбүз билип түшүнөбүз, бул мен багат, бул мен бага албайт менди. Бага басап кеттик, багасак ал. Мен балам турабы, мына девушкам бар, жашынакай кыз, жашынакай кийинет. Эме тигине мындай, всё нормально есть. Она может заботиться о моих детей, мне может прокормить. Ошомар билип туруп мен алам да, мен карабайм, хитап кийип, бул хитап кийсе бул наш жана турбайбы дейм мен. Мен кыздык ишин дүйнөсүн карап туруп анан кыз алам мен. Кантип карайсың? Канча убакыт керек сага караганга? Караганга 4-5 жыл керек, аспение, сөйлөш керек. Нормально болот, э? Эгерде 4 жыл, 5 жыл ар бир кызды изилдеп чыгасыңбы? Дагы. Эми мисалы хиджаб кийгенде албайм, өзүнө карайсың да, мисалы хиджаб кийип жүрүп, жантип бузулуп калган, мисалы анан кийин азыркы жөнөкөй кийип жүрүп да бузулат. Сиз 5 жылда буну изилдеп чыгуу мүмкүн эмес да. Эгерде бирөө бузулду дегеним бирөө жакпай калды. Кийинкисин изилдөө алда жакпай калды, ошентип жүрүп сиз өмүр бою үйлөнбөй өтөсүз. Знаешь что, Маки, мен айтайын, мен группамда кыздар көп турабы. Сен ар бир кыз менен сүйлөшүп турасың, сен привет дегенде уже сүйлөшүү, привет, кандайсың, жакшыбы? Мен жакшымын деген уже сүйлөшүү уже. Сага күлгө жылыйман деп бул сүйлөшүү. Сен ар бир кыз менен привет деп чыксаңчы, жыл сайын сен миллиондон кыз менен привет деп чыгасың. Ар бир сүйлөшөдө кандайсың деген сөздөр уже сага беседа ужечи. Сен одновременно канча кыз менен жүрөсүң 4-5 жыл? Мен 4-5 жыл одновременно. Мен одновременно жүрө албайм пока эмес. Анда сен жана жигит айтканда сен үлгүрбөйсүң да баарынысы. Тиги кыз жакшыраак экен, бул кыз жакшыраак экен, бул андан да жакшыраак экен деп сен исследование жүргүзүп атпайсыңбы сен? На работе, да, на работе. Свой будет коллектив болот турабы, коллектив. Сиз бар турабы, коллектив болот. Коллективдин ичинде балдар болот, кыздар болот. Анан биринен жакшы түшүнүп калат турабы, ошондон кийин анан табылат да биринечи. Рахмат, жакшы. Жакшы, сен биякта айтып кеттиң, эме деп кыргыздын кыздары Кореянын балдарын карайт деп. Кыргыздын кыздары кыргыздын балдарын карайт. Сен өзүнүн аятына сен мындай движение менен кыргыздардын кыздарын өзүңө сорго тартып атсың, сени карабаган. Армияда сенде болгон движениеда сенде болгон чачыңарды лох деп коет ошондой балдарды. Ким кайсы модадан келет, ким кайсы модадан ардан ээрчейт, бул ар бир адамдын өз чечими деп ойлойм. Бирок эгерде ошол адам мындай айтканда акыл эстүү же болбосо акыл эси мындай өз ордунда болсо, бул дүйнөгө эмнеге жаралган, эмнеге максатта келгенин жакшылап түшүнсө, менин оюмча кыздар көбүнчөсү баягы хиджабты тандайт деп ишенем. Терең анан айта кетчү нерсе, ар бир адам коомго жараша өспөстөн келечекке карай умтулуш керек. Азыркы бардык эркектер бул кыздарды күнөөлөп жатышат да, бардык күнөөнүн баарын кыздарга коюп жатышат. Азыркы эркектер үйдөн чыккандан кийин баарыңар эле бойдок болуп эле, анан кийин кыздарга көз артып, кыздарга монтип эме кыласыңар да. Бул менин оюмча бул эркектердин үйдөн чыккандан кийин бойдок болгону бул мындай айтканда эмеге жатпайт, турага эмес жатпайт. Ошон үчүн эркектер өздөрүңөр деле мындай күнөөңөрдү билишиңер керек. Тиги өзүңнүн башында төөнү көрбөй, бирөөнүн башында чөптү көрөт болбош керек. Вот, например, говорят у нас, у русских, да, вот, следовать за модой смешно, а не следовать глупо, да, есть вот эки кыз болсо. Одна следует за модой, одевается красиво, а другая не следует за модой, но жакшы кийинип, она закрытая. Вот, например, парни посмотрят на того, кто открыто, вот, хорошо кийинип жүргөн кызды карайсыңар. Вы же не будете смотреть на того человека, который жабынып алып, там, серая мышка деп айтасыңар, ана турабы?
Вы не будете смотреть на того, кто жабынып там неметип жүргөн кызды. Это точно. Она обычная хорошая девушка, да? Я ее за это люблю. Не скажу, что она FIFA, дебит алденчи, за это я жоқпын. Мен аны нормально кыз үшін қарадым мен. И многие парни сейчас, да, вот, например, вот сказать, да, я не всех говорю, я сюда включать не буду, да. Вот сен жақта қарап отқандырмын, но это не так, да. На самом деле это так. Парни будут смотреть на того, кто хорошо одет. Они не будут смотреть на того, кто жабынып алып жүргөндөрдү. Я, например, да, я не знаю, мен башқа балаға айта албаймын емес. Мен башқа балаға айта алмаймын. Мен өзім башқа балаға айта албаймын да, бұл балаға мындай қылады, мынау мындай қылады депші. Мен өзім білемін. Мен өзім білемін қандай қыз қарайтынын, мен өзім таңдаймын, өзім аялымды. Уланға мен жардам беріп қояйын. Улан эмнени айта албай атат да мамуну балдар. Бардык эле балдар, бардык эле кыздарга көңүл бөлө бербейт. Бул жерде адамдын дил деген бар, душа человека, дил деген бар. Ошол дилде антипатия, симпатия деген бар. Эгерде бир келе жаткан 4 кыздын ичинен улан бирөөнө гана көңүл бөлүшү мүмкүн. Если симпатия болсо. Көрдүңөрбү? Бул теги душаңар менен да ошо дилиңер менен да сүйлөшпөйсүңөрбү? Только эле кийимине карап эле көңүл бөлөт балдар деп ойлобогула. Кийимине дагы бөлөт, башкасы да. Жанагындай жакшынакка кийингенде что имеешь в виду жанагындай? Жакшынакка кийингенде мини кийгенби? Өтө шпаклевкалар сүйкөгөн. Да, в основном, вот если мысалы кыз простой кийинип эле, как вот, например, сейчас говорят, серая мышка деп коет такихчи. Вот если они балдар анча карабайт, если вот экөө чогуу келаткан болсо, подружки, да, они, одна хорошая, одна мындай болсо, они будут смотреть на ту, которая хорошо одета. Они же не будут обращать на серую мышку. Хорошо одета дегенин шпаклевка сүйкөгөн, жанагындай сандарын ачып алган, төштөрүн ачып алган, туурабы? Вот. Я тоже против того, чтобы наши девушки, кыргызские девушки одевались так открыто. Я не люблю этого. Я вот, например, сейчас в Арабаеве учусь на модельера. И в будущем у меня мечта от Кыргызстандан кийимдерин өнүктүрүп, чтобы они көп болгонуна канеметем. Хорошо одета дегенде мен түшүнбөй атам да, ошол хорошо одета дегенин түшүнбөй атам. Анткени биздин оюбузда хорошо одета деген узун кийгенди биздин эмеде. А сен эмеңде эмне уже хорошо одета? Бул жанагындай мисалы лосина, да? Кийинишкендер, да. Лосина, туурабы? Да. Хиджабты араптар климатына жараша кийинген, ысык болгон ал жак, чөл болгон. Ошон үчүн хиджаб кийинишкен. А бизде болсо обычный эле мындай эле кийинип жүргөн, чачтарын өрүп кадимкидей эле. Хиджаб кийген, анан жакшы кийинип эметкени карайт дегенгечи, эми карайбыз, мындай хиджаб жок. Хиджаб жүргөндө караганда ой бузулат, астагфираллах деп коркобуз аданчы. Коркконубуздан карабайбыз аданчы. Коркунучтан карабайбыз. Жаман ой өткөндөн коркунучтан карабайбыз. Астагфиралла деп коесуң. Коркобуз, мындай коркуу сезим болот да кандайдыр бир туурабы. Ал анткени жабылып жүрөт ошо иман динине жүргөнчө. Силоо ал иман динине жүргөн эметке коркубуз, Эркектерден коркпойсуңарбы? Ага тийишкен менен бесполезен дейсиң да. Может быть, жана көп жигиттер тийишкен менен бесполезен, ал сүйлөшпөйт дейсиңер, туурабы? Бул кыз менен сүйлөшпөйт. А жанагы мини кийген кыз минтсең эле чуркап келет да жабышат сага. Асылкан эже, мынакей окуучуларыңыздын, балдардын, кыздардын оюн уктуңуз. Кыска жыйынтыктап беребиз, 30 секунд. Ушул бүгүнкү темабыз жаштар жана мода. Ушул бүгүнкү темада ушул жаштарга кандай насаатыңыз бар, кандай оюңуз бар кыскача? Мода дегенде мен силерге өзүмдүн сунушумду айтар элем. Бүгүнкү күнү кыргыздын улуттук колориттеги ушунчалык сонун кийимдери модалуу, улуттук стилдеги кийимдер чыгып атат. Ошолорду кийгиле деп мен айтар элем силерде. Хиджаб жөнүндө айтып коеюнчу. Мына хиджабты айтып атышат. Хиджаб кийгендин баары эле күнөө эле эмес. Хиджабты кийебизби, кийбейбизби деп атасыңар. Хиджабты кийгендер ыймандын жолундагы адамдар, Алар ыйманга өздөрүн баш ийдирип, өздөрү кийинип атат. Аларды теги сен кийип алдың деп жанагындай сөздөрдү айтыштын кереги жок. Ал ошо кыздар өздөрү каалады ошону. Ошол ыймандын жолуна толугу менен түшөйүн деди. Аны биз осуждать этиштин кереги жок бизге. Ошон үчүн аны кандай болсо ошондой кабыл алышка аракет кылалы. Мен айтар элем, мода кийерден мурда ойлонуш керек. Ар ким өз ою менен жүргөн болбойт. Же телевизордон көрүп алып эле кие бербеш керек. Бир артистти көрүп алса эле болду, кие алмай, тамеки чегип алмай, арак ичип алмай, ушундай нерсе көбөйүп барат. Бул деген эң баштык деген сөз. Башында программа жок деген сөз. Анткени суук тиет. Мына кышында колготкачан жүрөт. Булардын денесине суук тиет. Анан кийин эртең төрөбөйт.
мисалы курзага качып жүргөндөр, жанагындай аябай белди курчаган шымдар, ошолор бүт баары төрөгөнгө кийин бешет атат. Бул медицинада айтып атат, бул тоскоолдук кийин ден соолугун бузат деп. Ошону ойлош керек. Мына чачымды жакшынакай кылып көргөзүп жүрөм деп, башыңарга суук тиет, кийин баш оору болот. Анан кийин күйөөңөр силерден качат. Оору эле жата берсеңер, оокат кылбасаңар, бала төрөй албасаңар, эмне керек дейт силерди. Мисалы батыш деп атасаңар, батыш терчибеш керек. Анткени батыш башка коом. Булар уже бузулуп бүткөн коом. Булар эркекке үйлөнүп аткан коом. Эрче бербеш керек. Мисалы мына куйруктун булчуңдарын көргөзүп жүрсүңөр. Майлуу, арыгы бүт баары билинип атат. Кооз эмеси бүт билинип атат. Ошон үчүн жашырыш керек. Юбка кийиш керек. Аялдын эки символу бул жолук менен юбка, узун. Көрүнбөсүн, фигура билинбесин. Скромно жүрүш керек. Мына эркектер скромныйларды алат, а жанагында жүргөндөр менен ойноштук кылып эле таштап кете берет. Чоң рахмат. Демек, урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу угармандар, бизге бөлүнгөн убакыттын ичинде бүгүн сиздер менен биз чогуу жаштар менен жаштар жана мода деген теманы тегерегинде сүйлөдүк. Балким жаштардын дагы ою баалуу. Ушул жаштардын оюнан өзүңүздөр жакшы чечим чыгарып алат деген ойдобуз. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Жана биздин ага эжелерибиз айткандай, ушул берүүдөн кийин балким уул кыздарга дагы жакшы кийимдерди, узунураак кийимдерди кийгизсек, келечекте Кыргызстандын келечегине дагы салым кошот деген ойду айтышты. Жаштар сүйлөсүнүн теле долбоору Арабаевден коштошот. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.